Саламатсызбы, Самат мырза? Кош келиңиз биздин кечебизге. Саламатчылык. Урматтуу Самат мырза, сизге бир-эки кайрылуу сөздөрүм бар эле. Ошол кайрылуу сөздөрүмө сиз өзүңүздүн жүрөктөн чыккан, ойдон чыккан сөзүңүз менен жооп берип коюңузду сурап кетем. Рахмат. Биринчи суроом сизге. Сиз ушул Бишкек шаарында Жогорку Кеңешке 7-чи чакырылышта партиянын мүчөсү болуп депутатка аттаныпсыз да. Сиз аттанганда бир кача партиялардын баардыгын көзгө илбей, мындайча айтканда, Багыт партиясын тандап, мынакей аттаныпсыз. Ушул Багыт партиясын сиз эмне себептен тандадыңыз? Ушул себеби эмнеде? Ушул боюнча жооп берип коесузбу мага? Рахмат, Нурак мырза. Ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сизге биринчи кыргыз элиме ыраазычылык билдирип кетем. Билесиздер, былтыркы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, анын немесине жаңы өлкө башчы келди бизге. Ушул элдин арыз муңун эске алып, өлкө башчыбыз бизге бир жакшы шарттарды түзүп берди да. Багыт партиясын тандап алганын себеби, бул партия жаңы партия, мурун кийин шайлоого катышкан эмес, анын ичиндеги талапкерлер да жаңы жүздөр, буга чейин мамлекеттик кызматтарда же бизнестерге аралашпаган, элим деп, жерим деп күйгөн жакшы талапкерлер. Ошолор менен ой тилектерибиз, максаттарыбыз бир болгон үчүн мен ушул партияны тандап алдым. Рахмат. Сиз бул Багыт партиясында гимнин да өзүн часкан турбайсызбы? Ооба. Гимнин сөзүн, обонун да бүт баары өзүңүз түшүрүп, азыр мынакей элге таанылып, мынакей соцсеттерде, телевидениелерде чыгып атат. Рахмат сизге. Бул биринчи суроо болду. Эми экинчи суроом, Самат байке. Бул экинчи суроом мындай экен да. Сиз эгер Кудайым буйруп, ошол биздин Жогорку Кеңешке депутат болуп барып калсаңыз, ошо элге кайсы долбоорду сунуштап жана ошондой эле кайсы долбоорду ишке ашыра аласыз? Бул экинчи суроом сизге. Рахмат. Менде көптөгөн долбоорлор бар, жүрөгүмдү өйүп келген. Ошол эле коомдогу жумушсуздук, миграция маселеси, тоо кен тармактарында көптөгөн мүчүлүштүктөр, же болбосо толук кандуу элдин пайдасына иштебей жаткан баардыгыбыз эле билебиз. Ошол анан элибиздин билим деңгээлин жогорулатышыбыз керек да. Билим деңгээлинде дагы ошол жумушсуздук боюнча да көптөгөн долбоорлор бар. Буга чейин дагы четинен өзүнүн жеке эменден ашырып келген учурлар бар. Кудайым буйруп бизге чекебизге мандат жазылып, ушул Жогорку Кеңешке барып калсак, буларды күчтөндүрүп, ишке ашырып, элдин келечектин алдында жүзүбүз жарык болуп, көптөгөн жумуштар жасайбыз деген терең ишеним, өзүмдүн жеке ишенимим бар буда. Демек сиз сөздөн ишке өтөйүн деген экенсиз да? Ооба, туура айтасыз. Биз сөздөн ишке өтө турган учур келди. Биз сөз менен гана жүрө бере турган аябай саясатташып кеттик. Коом эки ажырымга бөлүнүп калды азыр. Бай, кедей деген. Байдын жашоосу кандай, кедейдин жашоосу кандай баардыгыбыз билебиз да. Мондай учур кете бере турган болсо, биз илгерки кулакка тартуу иллюстрация деп атабыз, ошол учурга кептелип калышыбыз мүмкүн. Мунун артынан биз канчалаган элибизди сырттарга миграциянын агымы менен чыгып кетип жатышат да. Алар кайра элине кайрылып келип аткан жок. Кайсыл жерде жана күнөстүү жердин бүкүгү болуп, ошол жакта жүрүшөт да. Биз буларга чекти коюшубуз керек. Мамлекеттин эң биринчи байлыгы бул эл. Мамлекет эли менен гана күчтүү мамлекет болот. Билесиздер, бизде көптөгөн көйгөйлөр бар. Чек ара, жумушсуздук, илим, билим жагынан аксап атат. Базар экономикасына өткөндөн бери бүт баарын талкалашты. Бизде завод, фабрика дегендер жок. Биз өзүбүз эчтеке өндүрбөйбүз. Биз качан независимый государство, независимый өлкө болобуз? Биз качан өзүбүз өндүрүп, өзүбүз элибизди жумуш менен камсыздаганда, ар бир кыргыз эли илим, билим алган кезде бизде өзүбүздө жылыш болот. Пока биз жумуш менен камсыздап, элибизге бир жакшы жагдайлар түзүп бермейинче, ондай саясаттагы күрөш, саясаттагы төңкөрүш, элдер эки-экиге бөлүнүү, буну токтото албайбыз. Биз эң биринчи коомду түзүшүбүз керек. Рахмат. Эми сизге суроолордун аягына чыгып калышат.
Эми сиздин ушул өзүңүздүн жеке жүрөгүңүз менен, жеке оюңуз менен ушул шайлоочуларга жана ошондой эле талапкерлерге кайрылуу сөзүңүздү айтып койсоңуз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу калайык калк, мекендештер, Багыт саясий партиясы чыныгы өзүнүн талапкерлерин элдин астына алып чыгып, каражатыбыз тартыш болсо дагы биз таза күрөшөлү деп, ошол өлкө башчыбыздын таза шайлоо өтөт, бүт бардыгы таза болот дегенге ишенип бара жатабыз. Биздин үмүтүбүз жалгыз силерсиңер. Биз силерден гана жардам күтөп, силердин гана жардамыңарга муктажбыз. Бизде сан-сандаган акчалар, сан-сандаган агитатор, координатор штабтарды ача алган жокпуз, баннерлерди чыгара алган жокпуз. Өзүбүздүн талапкерлердин бирке чогулган тыйынына эптеп албек алына жараша деп бара жатабыз. Кудайым буйруса, Багыт партиясынын келечеги кең, ишеними, элдин ишеними Багыт партиясына чоң болот деп биз терең ишенебиз. Колуңуздардан келсе бизди колдоп, ушу салымыңыздарды кошуп, ар бириңиздер бизге жардам берет деген чоң үмүттөбүз. Рахмат. Анда эмесе бизде суроо жоопко ушул Жалал Абад облусунун Аксы районунун кулуну Самат Отунчиев Алматович болду. Сизге чоң рахмат. Анда эмесе ишиңизге ийгилик, ак жол, аман эсен, буйруган өзүңүз эңсеген жериңизге жетип алыңыз. Рахмат сизге.